Мен көчө видео чыгарсам, кылынып аткан иштер жөнүндө көпчүлүк 99% эл колдоп, коштоп комментарийлар жазып тур да. Бирок болбой эле баягы мурунку бийликтин айлана чөйрөсүбү, обиженныйлар, дөдөйлөр. Айлалары кетип, эмне деп жазып атышат. Мунун баарын карызга салып атат, ким төлөйт, анан Кытай алат деген арам ойлорун жазышыпчы. Анан мурунку бийликтин айлана чөйрөсү, ошону колдогон дөдөйлөр, силерге бир жакшы нерсе айтып берейин да. Азыркы карыз жөнүндө сүйлөп берейин. Эгерде акылыңар болсо, кичине акылыңар болсо, цифра эмне экенин билсеңер, маалымат эмне экенин билгенди үйрөтүп коеюн. Биздин сайттарда эмес, Википедия деген бар. Ошол Википедияны ачкыла. Википедияны ачып, внешний долг Кыргызстана 2020 деп жазгыла. Бакырайып Американын сайтында Кыргызстандын сырткы карызы 5 миллиард доллар деп жазылып турат 2020 жылы. Андан кийин кайра внешний долг Кыргызстана 2025 деп жазгыла. Кандай цифраны көрөт экенсиңер? Бакыйып дүйнөлүк сайтта, дүйнөлүк справочный бюрода жазылып турат. Кыргызстандын тышкы карызы кыскарып 4,5 миллиардка түштү деп жазылып турат. Эгерде ошол жазууну ачып окуганды билбесеңер, дөдөйлөр, эшмат айтты, ташмат айтты, бири-бириңерге ушак курап алып айтып жүрө бергиле. Силерди мен эмне үчүн дөдөй дейм? Ушу элементарный нерсени карап койгондон башыңар жетпей, ушак таратып, карыз кабатты Кыргызстан. Эки дос келип карыз кабаттырды деп жомок айтып отурасыңар. Именно ушу Садыр Жапаров камчылык ташыйып келгенде, тарыхта биринчи жолу, эгемендүүлүк тарыхта, 30 жылдык тарыхта карызды кыскартып атат. Болбосо карыздын үстүнө карыз кошулуп эле келген. Кошулуп жүрүп отуруп тышкы карыз 5 миллиардка жеткен. Мурунку бийликтегилер ошол карыздын үстөк пайызын, процентин төлөп коюп эле келишкен. Основной сумманы мына ушул бийлик төлөп атат. Ошончо карызды төлөгөндүн үстүнөн кайра мондай жумуштарды жүргүзүп 40 райондо, 7 областта оңдоп түзөө иштерин келечекке шарт түзүп, тынбай эмгектенип атышат. Анан эмне кылабыз? Бул бийликти мактайбыз да. Анан бирдеме болсо эле коркутканыңар. Сен пахта корсуң, анан кошоматчысың, бул бийлик кетсе эмне кыласың деп. Мен силерден коркпойм. Мен Кудайдан корком, мен кыйын адамдан корком. Мен именно дөдөйлөрдөн коркпойм. Да бир нерсе, бул бийлик келип, кандай иштеш керек экенин элге көрсөтүп койду. Элдин көзү ачылды. Эми эч качан бул бийликте кетет. Кетсе ордуна мындан ылдый келбейт. Ушул бийлик менен теңи келет келсе, же мындан кыйыны келет, бул бийликтен кыйын иштегени келет. Мындан бул бийликтен кылганын кыла албаган бир же болбосо мурунку бийликтегилерден адамдары келет деп ойлоп атасыңарбы? Кыргыз эли 10 күндө алып түшөт аларды тактысынан. Мен эч кимден коркпойм. Мен ишенем, мындан ары дөдөйлөр келип башкарбайт деп. Көрсө бизди деген дөдөйлөр эле башкарып келген турбай ушунча жыл. Биз аны билбей жүрө бериптирбиз да. Эми бизде нефти чыкпаса эмне кылсын, эми бизде газ чыкпаса эмне кылсын, баарын сатып алсак эмне кылсын багыштар. Колунан келгенин кылып атат да деп коюп, алданып жүрө бериптирбиз да. Көрсө акчанын баары оң чөнтөк, сол чөнтөккө салынып эле эчтеке кылынчу эмес экен да. Эч нерсе кылынчу эмес экен. А мына азыр элдин көзү ачылды. Эми дөдөйлөр бир күндө такка келе албайсыздар. Унуткула болду. Болду эми ушак таратканыңарды токтоткула. Болду эми тиги ыйлаганыңарды токтоткула. Оокатыңарды кылгыла, жатып эле оозуңарды чөйө бербей. Болду, силердин заманыңар өттү, кетти, кайрылып келбейт. Кайрылып келе албайсыңар. Буга деген эл кайрылып келгениңерге эч кандай бир жол ачып бербейт. Жолуңар булган уже. Силердин заманыңар өткөн. Ичип жемей, бюджетти тономой заманыңар өткөн болду. Жок дегенде эми билем силердин дөдөйлөр мамлекетке чыккынчысыңар, эч кандай пайдаңар тийбейт. Жок дегенде жаман тилиңер, жаман сөзүңөр менен тил тигизбей мындай тынч жашагылачы. Оокатыңарды кылгылачы, силерден суранычы.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.